Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде мен Сейтек Качкынбай. Кайрадан бүгүн улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы эфирге чыгып атат. Бүгүн мен сиздердин алдыңыздарга өзгөчө бир башкача конокту сунуштамакмын. Биздин Кыргыз Республикасынын эгемендигиндеги биринчи жолку улуу курултайдын же болбосо азыркы аталышы Жогорку Кеңештин биринчи спикери урматтуу бизде Медеткан Шеримкулов мырза конокто. Медеткан аба кош келипсиз. Бүгүн кичине өзгөчөлөөк талкуу кылсакпы деп отурам да. Сиз канча да легендардуу парламенттин биринчи төрагасысыз. Сиздин тажрыйбаңыз, сиздин көзүңүз менен, сиздин калыс сөзүңүз менен башкача нукта талкуу кылсакпы деп турам. Негизинен мен буга чейин бир 4 парадигманын тегерегинде талкууну уюштуруп жүрөм да. Бул 4 эмне эле дегенде, биринчиси бул мамлекет куруу. Буну государство строительство деген сөз да биринчиси. Экинчиси бул улут куруу, нация строительство деген. Үчүнчүсү бул экономикалык өнүгүү да. Анан төртүнчүсү бул өтө маанилүү биз үчүн демократизация. Бул 4 аженда же болбосо буну 4 тапшырма дейли. Ошо 4 тапшырманы караган 4 парадигма менен жана ушу 4өөнүн коргоп бере алган, жана ушу 4өөнү ишке ашырып бергенге өбөлгө түзгөн ички саясаттын уландысы катары жүргөн тышкы саясат кандай болуш керек деген негизи ушу суроолорду камтып жүрөм да. Эми сизден сурайын дегеним ушу Медеткан аба. 26 жылдын ичинде Кыргыз Республикасы жаманбы жакшыдыр өзүнчө кийиндигин кесип, өз алдынча мамлекет болдук. Ушул мен азыр санап кеткен 4 тапшырманын ичинен биз Кыргыз Республикасы кайсы жагынан алдыга умтулуп чыгып өзүнүн аракетин көбүрөөк жасай алды? Кайсы жагынан мындай аксап анча биз каалагандай кадамды жасай албай атат? Сөз баштап бересизби? Рахмат, чакырганыңызга рахмат. Сиздердин студияда мен биринчи отурам. Ошон үчүн сиздердин көрүүчүлөрүңөргө дагы саламымды айтып коеюн. Анан сиз айткандай, маегибиз маңыздуу болсо деген ой менде дагы турат. Сиз айткан жанагы 4 парадигманын бүгүн кайсысына көп мындан 26 жыл мурда жылга эгемендүүлүгүбүздүн башаты уланып бара жатат. Мына ушул күнгө келгенибизге дагы тобо дешибиз керек. Себеби баары бир канчалык өтө төмөндөр болбосун, канчалык кыйынчылыктар болбосун, тоскоолдуктар болбосун, бирок биз мамлекетибизди сактап калдык. Биздин эң негизги жетишкендигибиз ушул деп эсептесек болот да. Анан эми ушул эгемендүү мамлекеттин түндүгүн көтөрүп, түтүнүн булатып, ушунун биринчи күнүнөн баштап фундаментин коюп, кышын көтөргөн адамдардын бири катары мен ушул эгемендүүлүктүн башаты жөнүндө биздин көрүүчүлөргө кичине түшүндүрө кетейин. Биздин эгемендүүлүгүбүздү 31 август 91 жылдан эмес, 1990 жылдын 15 декабрынан баштасак туура болот. Ал убакта Советтер Союзу күчтүү, жакшынакай бирге мамлекет болуп турган мезгил болчу. Эч кимдин оюнда дагы ушул дүйнөдөгү экинчи чоң держава
урап калат экен деген ой эч кимдин оюна келген дагы мезгил эмес болчу. Мына ошондо жогорку кеңештин чоң акылмандыгы, көрөгөчтүгү, коом кандай оңгуда бара жатат, кайсы тарапта бара жатат, дүйнөлүк аренадагы саясаттын өсүшү кандай болуп бара жатат, Советтер Союзунун келечеги ошо дүйнөдөгү мамлекеттердин арасында мындан ары кандай болушу мүмкүн деген ой толгоолордун ортосунда 1990 жылдын 15 декабрында жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндө деген декларацияга кабыл алганбыз. Мына биздин эгемендүүлүгүбүздү жалаң эле 31 августтан эмес 15 декабрдан баштаганыбыз туура болот. Мына ошол 15 декабрдагы жогорку кеңештин сессиясында Кыргыз Республикасы Советтер Союзунун ичине кирген союздук республикалардын бири катары Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы деп аталчу. Кыргыз Советтик Социалисттик Республика деп аталчу. Мына ошол 350 депутат чоң талкуунун негизинде бир нече күн талкуу жүргүздүк ошо суверендүүлүк жөнүндөгү декларацияны. Анан ушундай деген ойго келдик. Мына биз Кыргыз Республикасын кылымдар бою бабабыз иңсеп келе жаткан, аракет кылып келе жаткан, ошого күрөшүп, кан төгүп келе жаткан ушул бул телек өзүбүзчө бир мамлекет болсок деген телегин ишке ашырыш үчүн мына Советтик Социалисттик деген аббревиатураны алып таштап Кыргыз Республикасы деген ат берелик мамлекетибизге деп ушундай бир көрөгөчтүк менен чечимди 90 жыл 15 декабрда кабыл алган болчубуз. Ал эми 31 август 91 жылы анда ошол эле суверендүүлүк жөнүндөгү декларациянын уландысы катары көз карандысыз эгемендүүлүк жөнүндө деген декларация кабыл алдык. Мына ошол 31 августтагы кабыл алынган декларация 90 жылкы 15 декабрдагы декларациянын түздөн түз уландысы. Ошондуктан декабрдагы кабыл алынган суверендүүлүк жөнүндөгү декларациябыз өтө кеңири жазылган, ал 15 статьядан турган документ болчу. Ал эми 31 августтагы кабыл алган документибиз бар болгону 5 гана статьядан турган болчу. Мына ушу 5 статьянын эң эле биринчи статьясы Кыргыз Республикасы көз карандысыз суверендүү демократиялык өлкө. Кыргыз Республикасынын территориясында жалаң гана Кыргыз Республикасынын конституциясы деп жаздык. Мына ушул. Экинчи статьясы Кыргыз Республикасынын территориясы бөлүнгүс. Унитарды өлкөбүз деп жаздык. Үчүнчү статьясын ушундай деп жаздык. Биз эл аралык уюмдардын бардыгына берген ошолор менен кол коюлган договорлорубузга, протоколдорубузга жана башкаларынын баарына тең ошол мурдакы жүргүзүп келаткан саясатыбызды мындан ары уланта беребиз деп эл аралык уюмдар менен, эл аралык башка мамлекеттер менен болгон договорубузду биз өзүбүздүн мойнубузга алдык. Бүгүнкү күнгө чейинки кол коюлган договорлордун баардыгы тең мындан ары иштей берет деп. Бул дагы бизге мамиле жасап, биздин эгемендүүлүгүбүздү таанып, биз менен мындан ары эмгектешип, мындан ары иш жүргүзө турган өлкөлөр үчүн бир чоң бир жакшы жашан болду дагы. Себеп ойлоп калдык, Кыргыз мамлекети өзүнүн принциптеринен, өзүнүн кол койгон документтеринен баш тартпайт экен деген. Анан 4-чү пункт ушундай болду. Дүйнөлүк өлкөлөрдүн парламенттерине кайрылып Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн таануу жөнүндө. Ошол пункттун негизинде мен дүйнөдөгү өлкөлөрдүн парламенттеринин баарына кат жазып, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн таанып берсеңиздер деген өтүнүч менен кайрылдым. Анан 91 жылдын аягынан баштап уже Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн дүйнө мамлекеттери тааный баштады. Ал эми сиз жанакы сурооңуз боюнча ушул 26 жылдын ичинде кандай өзгөрүштөр болду, жетишкендиктер, мүчөлүктөр дегенге мен эң эле биринчи сиздин сурооңуз мамлекеттүүлүк жөнүндө болгондон кийин ошого дагы жооп берип коюңуз качараак.
сиз айткандай мамлекет деген эмне? Мамлекетти түзгөн негизги парадигмалар кайсы? Мамлекетти түзгөн 3 парадигма болот. Биринчи, бул мамлекеттин территориясы болуш керек. Экинчи, ошол мамлекетте жашаган эли болуш керек. Үчүнчү, ошол элин башкарган, эл өзү шайлаган жана дүйнөлүк башка мамлекеттер тааныган мамлекеттин бийлиги болуш керек. Мына ушул 3 парадигманын бардыгы тең азыр бүгүнкү күндө бизде бар. 200 000 километрге чарчы территориябыз бар. Мына 6 миллиондон ашкан, Кудай буйртса, элибиз бар. Өзүбүз шайлап алган президентибиз бар, өзүбүз шайлап алган жогорку кеңешибиз бар, ошолор бекиткен өкмөтүбүз бар. Мына ушул биздин өкмөтүбүз, парламентибиз, президентибиз дүйнөлүк башка мамлекеттердин бардык органдары менен тең бир деңгээлде, бир мүнөздө ушулар менен иштеп кетүүгө толук мүмкүнчүлүктөр бар болуп жатат. Мына ушуну көпчүлүк убакта өзгөчө 2005, андан кийинки 2010 жылдардан кийин көп эле политологдор өзгөчө тыш мамлекеттердин, Кыргызстандын эмес, башка чет мамлекеттин политологдору айтып, кээде даже ошого бир табалагансып айтып жатышты да, бул Кыргыз Республикасы мамлекет болбой калды, это не состоявшееся государство. Болбой калды. Бул мамлекет болбой калды. Чабал мамлекет. Чабал мамлекет болуп калды деп, Мигранян дегенде бирөө бар эле, ал тиги тамашачынга айлантырып, Кыргызстандын түштүгүн Өзбекстанга, түндүгүн Казакстанга бериш керек деп, Кыргызстанды бөлүүгө чейин аракет кылган адамдар дагы болгон болчу, сөз жүзүндө болсо дагы. Мына ушул айтылган ойлордун бардыгы тең туура эмес экендигин эң эле биринчи иретте кыргыз эли, кыргыз мамлекетти дүйнөгө таанытып койду. Мамлекетибиз бөлүнгөн жок. Мамлекетибиз эгемендүүлүгүн сактап калды. Мамлекетибиз ошол кыйынчылыктардан, ошол экзамендерден тескерисинче кайраттуу болуп чыкты. Мына бүгүнкү күндө азыр мына бардыгыбыз тең кезектеги президенттик шайлоонун мезгилинде турабыз. Айрымдары дагы айтып, мына ошол президенттик шайлоодагы чатак айланат, анан кийин эл бөлүнөт, мамлекетке кыйынчылык келет деген бир көз ачтыктык кылып атышпайбы? Мен ушулардын баарына ушул сиз менен болгон маектен пайдаланып жооп берип коеюн. Кыргызстан эч убакта бөлүнбөйт. Кыргыз эли эч убакта бөлүнбөйт. Себеби кыргыз элинин, кыргыз эли дүйнөдөгү байыркы элдердин бири. Ал эми мына Борбордук Азия республикасындагы элдердин эң байыркысы мына кыргыз эли. Ушу кыргыз эли бүгүнкү эгемендүүлүгүнө кылымдап миңдеген жылдар эңсеп отуруп келген. Ошол эңсеп жеткен эгемендүүлүгүн, көз карандыстыгын, өзүнүн түзүп алган мамлекетин эч убакта мындан кийин кыйынчылыкка алып барбайт. Ал эми кыргыз эли бөлүнөт, жарылат деген ал туура эмес, ага барбайт. Себеби Кыргызстан ар бир эле кыргыз жаранынан сурап көргөн, жалаң элек кыргыз эмес, башка улуттагы да кыргыз жарандарынан сурап көрсөңүздөр, мына бүгүнкү күндө бардыгы тең айтат, ошо Кыргызстандын келечеги, Кыргызстандын мындан аркы экономикалык, социалдык, саясий, маданий өнүгүштөрүнүн бардыгы тең, бардыгыбыздын биримдикте жашагандыгыбыздан, бардыгыбыздын бир эмгек жасашыбыздан, бардыгыбыз ушул мамлекетти чыңдоого жасаган аракетибизден гана болот деп туура түшүнүшөт. Эми ушу мамлекеттүүлүк темасын улап кетейин. Негизи политологияда, саясаттануу илиминде мамлекеттүүлүк дегенде бир эки аспекттен карайт экен да. Бирөөсү ушу азыр сиз өзүңүз айтып кеткен баягы 3 компонент айттыңыз. Мамлекеттүүлүк үчүн бүтүндөй территориясы, ал жерде жашаган калкы жана ошол калкы өзү шайлап алган легитимдүү бийлик деп атасыз. Бул жагынан бизде бөлүнбөйт. Чындап эле мен буга макулмун да. Бардык компонентибиз бар бүгүн. Бирок мамлекеттүүлүктүн экинчи аспектин алып караганда, көбүнчө булар мамлекеттин кудурети жөнүндө сөз болот экен да. Мамлекеттин атрибуттары, алдын ичиндеги элементтери болгону менен ошол мамлекет өзү, мамлекет баягы классикалык түшүнүгүндө билесиз, бул Левиафан деп коет мамлекет. Ооба.
ошо Левиасандын негизги биринчи функциясы бул баягы коопсуздук да. Коопсуздук. Элдин коопсуздугун камсыз кылып берип атабы, алардын мүлкүн башка бирөө басып албаганга камсыз кылып берип атабы. Мамлекет өзүнүн элин элпек бат арада тейлеп алып атабы. Коррупция жокпу деген нерсе бул негизинен башкаларды ойлонуп турган өзгөчө ушу батышта элеби же Жапанда ушул жагына көп карайт экен да. Оюмча ушул жактан алганда биздин мамлекет чындап эле чабалдыгын көрсөтпөй атабы экен деп менде бир аз шегим бар да. Коррупциясы бардык жерде, көчөдөн чыксаңыз КАИ кадимки эле сизди баягы ит чаап алгандай, баягы түлкү чаап алгандай эле токтотуп, каалаганын кылып, паспорт алайын деп барсаңыз, бир айлап убактыңыз өтөт, бир жерлерде турсаңыз кезекте турасыз, эч кандай гарантия жок. Бир күн бир нерсеңизди бирөө урдап кетсе же машинеңиз сүзүшүп кетсе деле ал чозулуп эч ким мындай жоопкерчилик албайт экен да. Мындай жүрө берет экен. Өзүң боксердой болуп, өзүң гана мынтип коруп жүрүшүң күчтүү болуп атат да. Күчтүү кароолчулар менен жүрүш. Сиз айткан мүчөлүштүктөр азыр Кыргызстанда жок деп айткан туура болбойт. Ал кемчиликтер бар. Биз эмне үчүн ушул убакка чейин өзгөчө коррупция маселесине келгенде коррупция өтө жогорку деңгээлге чыгып кеткен. Себеби өзгөчө 90-жылдардын аягы 2010 жылга чейинки мезгилде 10-15 жылдын ичинде биздеги коррупция өтө жогорку деңгээлге чыгып кетүүгө биздин ошол мезгилдеги жетекчилерибиз, биринчи жетекчилерибиз жол берип койду. Болгондо да өздөрү аралашып кетти. Үй бүлөсү менен башы аралашып кетти. Анан кийин биздин жогорку кызматтагы турган, жогорку деңгээлдеги мамлекеттик бийлик башында тургандар коррупцияга малынып, үй бүлөсү менен ошого киришип кеткендиги башка кишилерге дагы терс таасирин тийгизбей койгон жок. Демек, республикада жалаң гана ушул алдым жуттум менен гана жашоого болот экен. Ал эми закон түрүндө жашоо, закондун негизинде иш кылуу, закондун негизинде жашоо шарттуу оңдоо бизде мүмкүн эмес экен деген туура эмес ойлордун пайда болуп калгандыгы туура. Бирок ошол кемчиликтердин бардыгын тең биздин биринчи президентибизге дагы, экинчи президентибизге дагы каршы чыккан элдин өзү болду. Кээ бирлер айтып жатат, мен ушул революцияны мен жасадым же баланча күчтөр жасады деп, көп күчтөр бир жасаганбыз деп көкүрөгүн койгулап медаль таганып алышып. Ал туура эмес, муну эл жасады. Канча жүздөгөн, канча миңдеген киши көчөгө чыккан бийликке каршы чыкпасын, эгер элдин калың катмары колдобой турган болсо, мындай ийгилик ошол туура эмес бийлик жүргүзүп жаткан кишилерди бийликтен кетириш үчүн жасаган аракеттер ийгиликке жетмек эмес. Мына ошонун бардыгы тең элдин өзүнүн көрүп тургандыгы, көзү жетип тургандыгы, эл өзү кыйналып тургандыгынын негизинде, элдин нааразылыгынын негизинде мына 2005-2010 жылкы окуялар болуп жатат. Ал эми бул маселенин экинчи жагы дагы бар да. Дүйнө мамлекеттеринин ичинде бир дагы мамлекетте коррупция, же бир жанагы закон ченем менен чыгып кетүү, укук бузуу болбогон мамлекет жок. Айрым мамлекетте үйдө болушу мүмкүн, айрым мамлекетте төмөн болушу мүмкүн. Башка мамлекеттерге салыштырганда биз чындап эле ушул республикабызды оңдойбуз дей турган ак ойдо, ак тилекте боло турган болсок, бүгүнкү кемчилиги кетирип жаткан кемчиликтерибизге көз жумбашыбыз керек. Ошону жок, андай эмес, биз мыктыбыз, биз жакшы жашап жатабыз деп өзүбүздү өзү жооткоруп койгон, бул ишти оңдобойт. Тескерисинче ошол кетирип жаткан кемчиликтерди көрө билип, ошону элге айтай берип, ошону түшүндүрүшүбүз керек. Мына азыр мына бүгүнкү күндө элге ушул маселелерди абдан туура түшүндүрө турган мезгил мына азыр болуп жатат. Себеби президенттик шайлоо болуп атат. Президенттик шайлоого мына Кыргыз Республикасынын менсиген 13 жараны чыгып отурат. Алардын ичинде эркектери дагы бар. Көптөн бери элибизге таанылып калган Жаңыл Мырзадай болгон кызыбыз дагы бар. Элибиз кимди колдоп берет, аны өздөрү карап көрүшөр. Бирок
Мына бүгүнкү күндө ушу президентке талапкерлер менен жолугушуулардын да президентке талапкерлердин өздөрү эл менен жолуккан мезгилинде дагы мына ушул кемчиликтерди өтө баса айтышыбыз керек дагы. Ошондон чыгуу жолдорун жанагы биздин талапкерлерибиз айтыш керек. Эгер эртең мен президент болуп келсем, ушуга кандай жолдор бар, кандай кылып мен мамлекетти ушул кемчиликтерден, ушул кыйынчылыктардан, ушул закон бузуулардан алып чыгам деп туруп элге ачык айтып сөзүн бериш керек. Анын сөзүн эле эмес, ошол программасын кошо элге ынандырыш керек. Менин программам мындай деп. Ал эми эртең ушулардын 13-үнүн бирөө бары келет да бийликке. Эл ошолордон сурап алгандай болсун. Жарым жылдан кийин, 1 жылдан кийин, 5 жылдан кийин кандай гана өзгөрүштөр болгондугун. Жөн эле элди алдап бийликке жетип алуу үчүн аракет кыла турган болсо, андай бийликке жеткен киши көп биздин Кыргыз Республикасынын тактысына отура албайт. Эл аны баары бир оодарып коет. Ошого жеткирбеш үчүн чындап өзү дагы таза болуш керек, алдына койгон максаты дагы так болуш керек. Анан элди өзүнүн аркасынан үндөп, жетелеп, ошол элдин алдына түшүп туруп, жол баштап кеткендей жетекчи керек болуп турат да бизге. Азыркы ушул азыр мына азыркы бизде жакында келе жаткан ушу биздин 5-президенти да шайлоо жакындап эле калып, босогосу жакындап калды. Ошо жөнүндө сөз кылып кеттиңиз. Ушул 13 кишинин ичинен мен билбейм, азырынча мындай бир телевизордон расмий алардын талкууларын, дебаттарын, платформаларын уга элекпиз. Бирок сизге ошолордун оозунан уккан ушу платформага же бир концептуалдык бир келечекке болгон көрөңгөсүнөн ушул идея жакшы, ушул бизди келечекке ээрчитип кетет, ушул биздин келечекти чагылдырып атат дей турган бир идеяны угуп атасызбы бирөө жарымынан? Талапкерлердин ким экенин айтпасаңыз деле болот, бирок ошондой идеяны угуп атасызбы? Талапкерлердин бардыгынын тең эле программалары бири-бирине өтө эле окшош. Оригиналдуулугу жок. Оригиналдуулугу жок. Себеби бардыгын эле алдыга койгон, айтып жаткан, элге берип жаткан ошо убадалары мындай болуп атат да. Экономиканы аябай көтөрөм. Бирөө айтып атат, мен 10 жылдын ичинде дүйнөдөгү эң алдыңкы 10 мамлекетке деңгээлине жеткирем дейт. Бирөө айтат, мен кийинчерээк жеткирем. Бирок экономикасында мындай баары эле айткан экономика бир. Экинчиси мына элдин биримдиги, мамлекеттин коопсуздугу. Ушул эле парадигмалардын тегерегинде сөз болуп жатат да. Бирок таң калтыра турган бир-эки нерсе бар. Биздин президент болом деген талапкерлердин бардыгынын сөзү Конституциядагы президенттин функцияларынан тешкери чыгып кетип атат. Маселен, алгоритм бузулуп атат, алгоритм бузулуп атат. Алар мындай деп атат да, мен келсем эле экономиканы оңдойм, анан аны жасайм мындай. Конституцияны карап көргүлө, мына былтыркы эле 11-декабрдагы референдумдун негизинде мурда эле президенттин полномочиялары анча чоң эмес эле, туурабы, парламентке өткөндөн кийин. Былтыр өтө эле төмөндөдү. Эмне үчүн экономикага кийлигишет, кандай кылып экономикага кийлигишет, кандай кылып ошол эртеңки келген президентибиз экономиканы көтөрөт. Жок дегенде бир сөз менен айтып койгон жок. Бири да айта элек ошону. Мен президент болуп келсем, мынандай маселелерди элге чыгарып, анан ошону өкмөт аркылуу ишке ашырганга аракет кылам деш керек да, жок дегенде. Инициатор болом десе, түшүнөт. Жок деген инициатор болом десе. Анан көкөрөктү койгула эле мен аткарам деп атпайбы. Эртең келгенде эле айтат, кана мынаны аткар дейт. Премьер-министрди да президент дайындабайт, премьер-министр бөлүштүрүп алды го, президент сен премьер-министр болосуң деп. Бул бир жагы. Анан экинчиси, азыр шайлоонун алдында айрым кандидаттар бири менен бири бирге баштады. Бул негизи жакшы көрүнүш. Эми мына Бабанов менен Төрөбаев бирикти, мүмкүн башка кандидаттар дагы биригиши мүмкүн. Адахан мырза дагы Бабановду колдойм деп чыкты. Бул жакшы көрүнүш. Бирок таң калтыра турган нерсе, Кыргыздын конституциясына дагы, закондо дагы туура эмес келе турган бир кадамга барып алышты. Мен бүгүн бир чоң жыйын болду.
ошо ачык шайлоо өткөрүү боюнча ошол жерден сүйлөп дагы айттым. Ошон үчүн мына сиз экөөбүз маегибизден пайдаланып дагы айтып коеюн. Мен Өмүрбек Токтогулович Бабановду абдан сыйлайм. Биздин өсүп келе жаткан эң мыкты жаш саясий лидерлердин бири деп эсептейм. Мен Бакыт Төрөбаевди дагы өтө сыйлайм. Ал кишинин съездине дагы ачып сүйлөп, өзүмдүн ой пикирлеримди, каалоолорумду айткан болчумун. Ушул экөөнүн биригип, бир позиция менен шайлоого чыгабыз деп жатканына мен кубанып отурам. Мен бул кадамдарын колдойм. Бирок, урматтуу эки жигит, экөөңөр тең конституцияны бузуп жатасыңар. Себеби экөөнүн түзгөн договорунда, элдин алдында берген сөзүндө, бүт плакаттарында Бабанов президент, Төрөбаев премьер-министр деп жазып атат. Эртең, маселен, Бабанов жеңип чыкса, кандай кылып Бабановду премьер-министр кылып коет? Анын коюуга эч кандай укугу жок, эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Себеби премьер-министрди президент шайлабайт. Биринчиси, экинчиси, президенттик шайлоодон кийин өкмөт отставкага кетпейт. Мына бүгүн 25 августтагы шайланган өкмөтүбүз турат. Эгерде Сапар Исаков ийгиликтүү иштеп кетсе, ошол бүгүнкү иштеп жаткан өкмөт жакшы иштеп кете турган болсо, 2020 жылкы парламенттик шайлоого чейин булар иштей берет. Анан президенттик шайлоодон кийин Бабанов жеңип чыкса, эл айтат: сен сөз бергенсиң, мына биздин кулунубуз Жалал-Абадтан башташты да. Жалал-Абадтагы башкалар деле ушу Төрөбаевди колдогондор айтат: биз Төрөбаевди колдойбуз, премьер-министр болот деп сөз бергенсиң. Кандай кылып коесуң? Бул законго туура келбейт. Мындай алдын ала сөз берип, элди дагы туура эмес ойго калтырып, анан экөө бирин-бири туура эмес ойго калтырып жатат. Менин мунун кызыкчылыгы мындай дагы болуп калышы мүмкүн да. Баягы возможный вариант да, орустар айткандай, мүмкүн бир варианттардын бири да, бир сценарий. Эртең Жээнбековго, маселен, бирөө кошулушу мүмкүн, Жээнбеков ага айтышы мүмкүн: мен сени премьер кылам. Так, же болбосо тиги жогорку кеңештин төрагасы кылам. Же болбосо бирөө айтат: мен сени баланча министр коем, тигинче министр коем деп. Биз мына бул 15 августтагы шайлоодо бир гана кишини шайлап атабыз. Бир гана должностьту, бир гана кызмат башындагы кишини шайлап атабыз: президент. Эч кандай премьер, же башка министр, же башка бир мамлекеттик кызматтагы кишилерди шайлабайбыз. Ошондуктан мен биздин кандидаттардын баарына кайрылып айтып коеюн: конституцияны, закондорду бузганыңарды токтоткула. Өзүңөр жөнүндө айткыла. Эгерде Төрөбаев менен Бабанов бирге чыга турган болсо, чыксын. Только должностьту бөлбөй. Анда Төрөбаев мүмкүн өзүнүн кандидатурасын алып коет. Болбосо экинчи турга чыкканда экөөнүн бирөө чыгып калса, бирин-бири колдошу мүмкүн. Бирок мамлекеттик кызматты бөлүп алууга, мамлекеттик кызматты бөлүш үчүн элди эмитен туура эмес багытта үгүттөө, бул законду бузгандык болот. Мен ошон үчүн дагы бир жолу кайталап коеюн: мына ушундай закон бузууңарды мырзалар токтоткула. Бул сиздин кал сөзүңүз болду, туура. Эми азыр баягы сөзүңүздү улап кете берейин. Баягы эле парадигмага кайра кайтайын. Баягы экономикалык өнүгүү жактанчы. Ошондо эсимде сиздер жогорку кеңеште, же болбосо мен муну улуу курултай деп атап жүрөм да. Негизи чынында бул парламент, бул кыргыздын курултайы да, расмийчи. Эгер нукура сөзүн айта турган болсок, ошол сиздер улуу курултайдын төрагасы болуп иштеп жүргөнүңүздөрдө биз мектепте окуйт элем, кичинекей бала элек. Анан 90-жылдан 94-кө чейин мен такай көрдүм да, 4 жылда эсимде. Анан ошол учурда 27 сентябрда биринчи жолу бизди парламент президентти шайлаганы да эсимде да. Ошондо Абсамат Масалиев жеңилип, азыр мурда биринчи президентибиз Аскар Акаев да шайланган эсимде. Андан кийин ошол процесстерди баарын мен ошондо телевизордон көрүп, ушунчалык мындай бала болсом дагы күч кубаттанып, сүйүнүп, биз тим эле мондай эгемен мамлекет бизде болот экенбиз деп
Анан 93-жылы баягы сом киргенде
Эң негизги милдети бул тышкы саясатты туура жүргүзүү, ички саясатка келгенде элдин коопсуздугун сактоо. Ар бир кыргыз граждан жараны эгер чет мамлекетке чыга турган болсо, кайсы гана мамлекетте жүрбөсүн, ошол биздин кыргыз жараны чет мамлекетте иштеп жүрүппү, эс алып жүрүппү, дайыма ушу билип туруш керек. Менин аркамда мени коргоп алган, мени сактап алган, мен үчүн күйүп пуша турган элим бар, мамлекетим бар деген чувство болуш керек адамда. Мына ушул бизде бар, Кудай буйрса. Ал эми экономикалык жактан чындыгын айтканда бизде кемчиликтер көп. Ал эми жанагы президенттердин биринчиси, экинчиси дегенде эми бул өтө чоң сөз. 3-4 жөн эле айтып койгондо болбойт. Мен бүгүнкү иштеп жаткан президент жөнүндө 1-2 гана сөз айтып коеюн. 6 жылга кандай баа бересиз дегенимде. Мен ошо 6 жылга баа бергенден дагы алысмын. Бирок учкай гана сөз айтып коеюн. Биринчиден ошо 6 жылдын ичинде республикадагы болгон стабилдүүлүк. Мына эң чоң нерсе ушул. Болгондо дагы 7 апрелдеги окуядан кийин ошол эле жылдын июнь айындагы өзгөчө биздин түштүк региондо болгон окуядан кийин этностор аралык кыйынчылыктар, кагышуулардан кийинки болгон өтө трагедиялуу окуялардан кийин 6 жылдын ичинде муну президенттин плюсуна жазып койсок болот. Республикада стабилдүүлүк болду. Анан кийинки эле 2 жылдын ичиндеги мына мен өзүмө идеолог катары, гуманитар катары менен өзүмө абдан туура келип колдоп жаткан 1-2 кадамдар болду. Бул өткөн 2016 жылкы 1916 жылдагы Үркүн окуясынын 100 жылдыгын белгилөө боюнча мен ошол боюнча өзүм 3 жолу республикалык конференция өткөрдүм. Ошого өзүм катышып, өзүм доклад жасап жүрдүм. Мына Атабейдеги ачылган ошол Үркүнгө байланыштуу мемориалдын ачылышы ошол жерге мына былтыр келип, ошол как раз ошол сентябрь күндөрүндө келип Россиянын президенти Владимир Владимирович Путиндин ошол жерге баргандыгы өтө саясий жагынан жогорку баа бериле турган нерсе. Мына мен ошого абдан туура деп эсептейм, туура баа берем, өзүм дагы активдүү катыштым. Анан быйылкы жылыбыз, мына быйыл дагы адептүүлүктүн жылы, ыйман жылы, маданият жылы деп жатабыз. Мына ошол былтыркы окуядагы, быйылкы окуядагы Кыргыз Республикасынын жарандарынын руханий дүйнөсүн, моралдык деңгээлин көтөрүүгө өтө бир жакшы шарттар түзүлүп жатат, ошого түрткү да болуп жатат. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, былтыркы Ысык көлдүн жээгиндеги сентябрда өткөн көчмөндөрдүн оюну, бул дагы Кыргыз Республикасынын улуттук оюндарын дүйнөлүк деңгээлге көтөрдү да. Дүйнөлүк деңгээлге көтөрүп, мына ошо дүйнөлүк деңгээлге Кыргыз элинде мындай дагы бир маданияты бар экен деген түшүнүк пайда болуп калды. Бул дагы чоң плюс. Анан быйылкы эле өткөн Алтай цивилизациясы боюнча конференцияга мен буга өтө жогору маани берем, себеби биз өзүбүздүн түпкүрүбүздү, өзүбүздүн ата бабадан калган өзүбүздүн коломтобузду, өзүбүздүн ачагыбызды орустар айтканда унутпашыбыз керек. Биздин коломтобуларыбыз мына Алтайда жатат, Алтайдан бери Кыргызстанга чейин. Ушул чоң Азия мейкиндигиндеги, Азиядан Европага чейин өткөн мейкиндиктердеги биздин кылымдар бою келе жаткан тарыхыбыздын, маданиятыбыздын айрым бир үзүндүлөрү, айрым бир үзөктөрү, айрым бир бурчтары ушул мейкиндикте калып Кыргыз элестетип, Кыргыз тарыхын элестетип турганы, анан ошол маселенин именно Кыргызстанда көтөрүлгөндүгү бул абдан туура деп эсептейм. Мына жакында эле мындан 2-3 күн мурда 14 сентябрда Владимир Владимирович Путин өзүнүн Кыргыз телевидениесине берген интервьюсунда айтты. Ошол Алтай цивилизациясы жөнүндөгү симпозиумга абдан жогору баа берди.
Мен дагы ойлойм, бул абдан туура чечим болду. Мына ушул нерселердин баардыгы тең мөөнөтү бүтүп бара жаткан президенттин активине жазып койсо болот. Негизинен мындай позитивдүү эле мындай баа берсе. Эмесе кийинки суроо баягында баштаган 4 нерсе жөнүндө сөз болуп атпадыбы? Биринчиси баягыларды эсептеп кеткенде эми демократизация маселесине кайталы эми кайра. Ошо 4-күнчүлөрдүн бири. Анан кийин азыр ойлоп көрсөм, жакында ошо президент, азыр кетип жаткан президент мырза, мен биринчи жолу дедиби, же кандай болду, мен жакшы укпадым, бирок могу соц тармактарда сөз таркады да. Биринчи жолу мен бийликти тынчтык жолу менен кийинки кишиге өткөрүп берип атам депчи. Анан кийин негизи бизде буга чейин эле демократизациянын булактары, тамырын биз биринчи 90-жылдардан карасак байкалып атат да. Кошуна өлкөлөрдө баарында тең мурдагы посткоммунисттик биринчи секретарлар автоматтык түрдө эле президент болуп шайланышыптыр да. Ал эми бизде гана ошол учурдагы компартиянын биринчи секретари ошо жогорку кеңештеги 27 сентябрдагы же октябрдагы шайлоодо утулуп калды да. Атаандаш шайлоодо утулуп, жогорку кеңеш аркылуу ошондо Аскар Акаев биринчи президент болуп шайланды да. Анан ушул инерция, ушул салт бизде биринчи демократизациянын уюткусун ошол баштап бербеди экен деп менде да ой пайда болот да. Эгер бизде биринчи секретарь ошондо автоматтык түрдө эле президент болуп калганда, мүмкүн бизде деле ошондой болуп кала беле депчи. Анан сиз бул тууралуу кандай ойдо болуп атасыз? 1990 жылдын 27 октябрында президенттик шайлоо болуп, ошол мезгилдеки биринчи секретарыбыз Абсамат Масалиев интрига уюштурбай эле макул деп жеңилгенин мойнуна алып кетип калганын таң калып атам да. Казыр Масалиев, өкмөт башчысы Апа Жумагулович, ошол эле ЦКнын бюросунун мүчөсү Аманбаев үчөө чыгып калды да. Бул адегенде ошо ЦКнын бюросунун мүчөсү катары мен өзүм дагы катышып, эртесинде ошол сессиянын алдындагы депутаттардын чогулушун өткөргөн киши катары ошол жерден биз макулдаштык, Абсамат Масалиевичтин кандидатурасын Апа Жумагулович көтөрөт. Ал сессияда чыгып айтты. Бирок анын кандидатурасын көтөргөндө ал киши да билмексен болуп отуруп алды да, кандидатурасын албай. Жумалбек Бексултанович Аманбаев дагы өзүнүн кандидатурасын койду. Бул эмне деген сөз? Бул биринчиден демократиянын ЦКнын бюросунун ичинде демократия бар экендигин көргөзөт. Бул деген ушул жерде эле горизонталдуу атаандаштык бар экен. Болгондо дагы партиянын эң жогорку деңгээлдеги бийлигинин ортосунда, бийлигине катышкан ошол бийликке уюткусу болгон бюронун составындагы кишилердин дагы ой пикирлери бирдей эмес, ар чайт, ар башка, ар ким өзүнүн оюн айтып, өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн кандидатурасын колдоп, көрсөтүп, ошону элге жеткирип, мен мындан жакшы иштейм дегенге чейин, ачык айтканга чейин барганга, бул демократиянын бардыгы. Биринчи. Экинчиси, сиз айткандай, ошол шайлоонун негизинде Абсамат Масалиевич бир 3-4 эле добуш жетпей калды президенттикке. Бирок шайлоо комиссиясы өзүнүн эсебин чыгаргандан кийин Абсамат Масалиевич бир дагы сөз айткан жок. Мен буга каршымын, мен элди көтөрөм, мен бийликти бербейм деген аракет жасаган да жок. Ошонусу таң калыштуу. Онда таң кала турган эчтеке жок. Себеби мен ошол бюронун мүчөсү катары айтып атам да бүгүн. Мен да ошол тарых, ошол тарыхтын чордонуна аралашып жүргөн киши катары. Ошол бизге абдан кызык. Биздин муунда билишиш керек да ошону. Да. Биринчи булактан угуп калсак жакшы да. Биз эч кандай бир кишини сөзсүз өткөрүп, ошого
күч менен болса дагы, зордук менен болса дагы өткөрүлөт деген ой болгон эмес бизде. Мына демократиянын күчү ошол. Чындыгын эле айтканда, биз биринчи президентибизди шайлаганда эле, тынчтык жолу менен жакшынакай эле шайлаган. Жеңилген кишинин ичи күйбөй койбойт. Жеңилген кишини колдогон кишилердин ичи күйбөй койбойт. Туурабы? Бул закон ченемдүү нерсе. Мына 13 киши азыр кандидат болуп президентке чыгып атат. Бирөө жеңет, калган 12синин колдоочуларын да ичи күйөт. Туруп койгондордун да ичи күйөт. Нерсе да. Бирок ошолор. Мен туура мен жеңилип калдым. Мен сөз утушум керек болчу, мен эле президент болушум керек болчу деп туруп, тууган тушкандарын, эл журтун, тегерек четин көтөрүп, мына элдин арасында чатак чыгарууга аракетти жасашпасын. Эгер андай жасай турган болсо, элдин ишениминен анда таптак чыгып калышат. Ал эми кийинки чындыгын айтканда, биринчи президенттен экинчи президенттин убагында закон бузуулар өтө көп болуп кетти. Жанагы президент эки гана жолу 5 жылдыкка шайлана турган укук алганына карабай, үчүнчү срокко мөөнөткө барып, анан 4-чү срокко аракет кылгандары. Конституциялык суд уруксат берип салып алды 98-жылы. Конституциялык соттун уруксат берип койгондугу бул бизде закон тебелене башталды деген сөздүн айкындамасы болот. Ошон үчүн ошол мезгилде Конституциялык соттун мүчөлөрү эл алдында али кече жооп бере элек. Мен аларды теге сотко берип же башка деген ойдон өтө алысмын. Мисалы биз эми өзүбүз биз да баасын берип, биздин муундагы ошого мисалы ошол кишилер эмне үчүн ошондой кадамга баргандыгын баары бир эртели кечпи элге айтып кетиш керек. Акаевка 3-чү срок, андан кийинки срокторго мүмкүнчүлүк берүүгө жасаган аракеттери бул биздин элибиздин жана мамлекетибиздин өнүгүшүнө жасаган чоң зыян кадам болду. Мына ошону ошол кишилер туура түшүнүш. Бул ошондой болду. Тарыхый мүмкүнчүлүк бар эле. Эгер ошондо биринчи президентибиз 2000-жылы кетип калганда, бүгүн 4 колубуз менен көтөрүп, ардактуу президент болуп, бүгүн резиденцияда жүрөт эле, бизде демократиялык салт орноп калабы эле, мүмкүн туурабы? Демек, ошону түшүнүп, ошол деңгээлге жете албаган ал өзүнүн жеке трагедиясы, чын айтканда. Ушул жерде туулуп, ушул жерде чоңоюп, ушул жерде тууган тушкандары, жолдош жоролору жашаган жерде өзүнүн жаркыраган мамлекетине басып келе албай калгандан кийин, бул чын эле адамдын жеке трагедиясы болуп калды. Мына биринчи президенттин дагы, экинчи президенттин дагы. Ал эми негизи эле мен теге азыркы президент сөзүнө деле терикпей эле бир нерсени айтып коеюн. Эч ким мындан кийин мен президенттик кызматты тынчтык жолу менен өткөрүп берем деген сөздү токтотуш керек. Токтотуш керекпи деп ойлойм да. Токтотуш керек. Себеби президенттик мөөнөт Конституция менен белгиленген. Президент болгон киши бул наследствого алган жок. Туурабы? Бул элдин ишеними менен гана келди. Элдин ишеними менен эл 6 жылга ишеним көргөзүп, шайлап бергенден кийин Конституциянын негизинде 6 жылдын ичинде ак иштеп, аракетин жасап, элдин алдында жакшы ой пикирлерди калтара турган жүрүшү, турушу менен, ак эмгеги менен элдин арасында калса, мына ошол жетиштүү болот. Анан айтыш керек. Суроо бүтүп келатканда. Мына Конституция боюнча менин суроом бүттү. Колуман келген иштерди мыналарды жасадым, кабыл алгыла. Мынандай нерселерди жасоого жете албай калдым. Мынандай нерселерди мен бүтүрө албай калдым, ал жөнүндө кечирип койгула. Эл ошондо кол чаап туруп, ак батасын берип, жакынакай жөнөтүп койду. Мындан кийинки президенттердин бири дагы мен президенттик кызматты өзүмдүн каалоом менен тынчтык жолу менен өткөрүп берип атам деген сөздүн токтотуш керек. Ал туура эмес. Себеби президенттик кызматты тынчтык жолу менен өткөрүп берип жатам деген сөздүн онун аналогиясы экинчи жагы бар да, анда андай бербей койсо да болот экен деген ой пайда болот да. Ошол ойду биз совсем токтотушубуз керек да. Конституция менен кыргыздын закондору гана иштеш керек. Ар бир киши үчүн, ошонун ичинде президент үчүн. А президент законду, конституцияны түз кармап, аткарылышын контролго алыш үчүн
эң биринчи киши мына ошол президент болот. Медеткан аба, бизде тилек каршы убакыт абдан азайып баратат. Чынын айтсам, мындан да көп сиздин калыс сөздөрүңүздү уккумуз келет да боюнча. Бирок Мүмкүнчүлүк 2 мүнөт болсо дагы кыска 1 мүнөттүк сөз берейин сизге. Акыркы суроом. Улуттук кызыкчылык деген эмне? Кыргыздын улуттук кызыкчылыгы эмне? Улуттук кызыкчылыгы кылымдар бою келе жаткан кыргыз элинин эң негизги кызыкчылыгы өзүнүн түзүп алган мамлекети. Бул көздүн карегиндей нерсе. Ар бир адамдын көзүнүн карегиндей нерсе биздин кыргыз мамлекети. Мына ушуну унутпашыбыз керек. Экинчи, кыргыз элинин биримдиги. Кыргыз элин сактап кала турган, кыргыз мамлекетин сактап кала турган жалаң гана кыргыздар жана кыргызстандыктар. Ошол кыргыз элинин дагы бир чоң мына тарих алдында дагы, саясат алдында дагы чоң бир милдети титульный улут катары өзүнүн тегерегине Кыргызстандын жалаң эле кыргыздарын эмес, 6 миллионду түзгөн 80ден ашык улуттарды бириктирип, бир мамлекеттин жараны катары мамлекет ар бир жаранга бирдей, кыргызга дагы, оруска дагы, өзбөгүнө да, татарына, казагына дагы бирдей мамиле жасай турган, бирдей кам көрө турган мамлекетти түзүшүбүз керек. Мына улуттун кызыкчылыгы ошондо. Канчалык дүйнөдө мамлекеттер болбосун, мындан ары жүздөгөн жылдар болобу, миңдеген жылдар болобу, алдан айтыш кыйын. Кыргыз элинин эң негизги улуттук тапшырмасы, эң милдети бул кыргыз элин сактап калуу, кыргыз тилин сактап калуу, кыргыз мамлекетин сактап калуу. Мына ушул. Эмесе Медеткан аба, сизге бүгүн атайын ушундай алтындай убактыңызды бөлүшүп бизге мындай калыс сөзүңүздү айтып келип бергениңизге биз абдан чоң ыраазыбыз, чоң алкышыбызды айтабыз. Эмесе урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин улустар жана турмуш көрсөтүүбүз соңуна чыгып атат. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын легендардуу парламентинин биринчи спикери урматтуу Медеткан Шеримкул мырза болду. Же болбосо кааласаңыздар Медеткан аба десеңиз да болот, аксакал десек дагы болот, бир нече аныктамасын айтсак болот. Эмесе кайрадан көрүшкөнчө жакшы отуруңуздар, кайыр. Assalamu alaikum Аксакал. Алейкум ассалам. Ой, карасам көпүрө салынып атыптыр. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун.